Анан ошентип мынакей Бакең менен таанышып, анан улак чаап Бишкекке жана Майрамбек айтып кетти, барып Бишкекке финалга чыкканбыз. Таластан жеңип барып Бакайыр 5-место болуп калган. Анан ошол жерден жана айткандай, ошол жерден айтты, эртең эз алып бергиле. Силер энди 1-место не обязательно деп ушинтип айткан сөздөрү бар да. Эртең эз алгыла. Анан бүрсүнү финалда ойнойсуңар деп. Ошентип финалда Рассвет менен 2-место болуп калганбыз. Эмесе жана айткандай, биз да күчөп турган убагыбыз эле 1-местога да Кудай буйрса аракет кылып калат элек да. Ошол Бакең менен көп аралаштык, Өзбекстанга чейин бардык, Казакстан, Өзбекстан, Бакең инизинде кылып алып жүрчү эле мени. Кийин жеңип келгенден ат падарт этип, ат мингизди. Тиги айылга чейин издеп барып калчу эле Карачага. Ошентип көп аралашып калдым Бакең менен. Ошол мындан кийин мынакей неме эскерип аткан экен балдары. Ошол рахмат бала чакасына, инилерине. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу акелер. Баарыңыздарга куш келипсиздер. Мен өзүм тааныштырып кетейин. Манас району азыркы Көкбөр Федерациясынын президенти Жапаркулов Турсбек. Болот аке жөнүндө айтып кетсек, биз өзүбүз көрбөй калдык, бирок угуп эле келатабыз. Трибунада сүйлөгөндөрдө мындай эл жүрөк акелердин бири болгон экен. Именно Манас районунун Көкбөр Федерациясын көтөрүп 1999 жылы Манас бир командабызды алып чыгып, жакшы деңгээлге жетишкен экен. Көкбөргө көтөрүп чыгып, ошол жактан таанып калдык да. Анан Кудай буйруса, андай киши бул дүйнөгө бир кел бир кетер киши экен да. Анткени жалаң жакшы жактан эле жакшы сөздөрүн угабыз. Андай эл жүрөк дагы чыгабы чыкпай бир Кудай билет. Анан мына ЮНЕСКО каттатып ушу желекти биринчи жолу бизде илинип аткан экен. Кудай буйруса ушул республикада илинсин. Ошол жакшы күндөргө жол берейик. Ошо 1 май туулган күн экен. Анан дагы бир сунуш кылып кетет элем ушу көпчүлүккө дагы, Дурсакеске дагы. Ар бир жылдын 1 майында жакшы деңгээлде, район деңгээлинде көкбөр өскөнгө, ошо Болот акебиздин аты унутулбаш үчүн жыл сайын 1 майда жакшы бир турнир өтсөк, айлык өтүр аралык кылып туруп, аты да унутулбайт эле да. Анткени бизден кийинки муундар, биз да бир аз чет акелерден угуп билип калдык. Анан кийинки муундар укпай да калышы мүмкүн да. Ошол силерге бир сунуш болот эле. Анан келип бергениңизге чоң рахмат. Эми Кудай буйруса, октоткан Кураныңызда түлөөсү кабыл болсун. Бул желегибиз эми республикада илинсин. Рахмат. Жалпы жамаат, жакшысыздарбы? Ушу улуу инсан Болот акебизди эскерип бүгүн Куран окутуп атыпсыздар. Окуткан Кураныңыздар кабыл болсун. Ушу өлкөбүздө тынччылык болсун, токчулук, молчулук болсун. Ушу көкбөрүүнү ушу деңгээлге чыгарган ушу улуу инсандарыбыз, ошолорду эскерип ушундай бир жакшы күндөр болуп атыптыр. Анан биздин Көкбөр Федерациянын президенти Эрлан, анан жетекчибиз Нурсултан да ыйык саламдарын айтып жөнөтүштү. Ушу федерацияда илинген көк туубуз, желегибиз желбирей берсин. Ушу Кыргыздын көкбөрүсү дүйнөгө таанылып, ушундай бир бийиктиктерге жете берсин. Ошо окуткан Кураныңыздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мынакей эртеден берди Расул байке баары сөз кылып атат Боком жөнүндө. Болот шер бул жөн эле саясатчы эмес, Болот шер замандын баатыры болгон. Мен бул кишинин жанында ата баладай 20 жылдай жүрдүм. Ушул кишинин бир коркконун да көргөн жокмун. Артка кайтканын да көргөн жокмун. Ушул жерде Болот шердин аш өткөндө Текебаев сүйлөдү эле да. Кандай оюң, өз оюң менен кирсең, бирок Бокеңден чыкканда Бокең оюң менен чыксың деп. Бокеңдин акылы. Бокең үйүнө бир күн барып калдым, барсам, үйүндө толтура китеп турат да, бер жагы бир 2-3 тонна китеп болуш керек. Мага айтат, китептен любойун сура, мен ичин айтып берейин дейт да. Ушунда окуган киши эле. Дайыма китепти жакшы көрчү эле. Орусчадан кыргызча, кыргызчадан орусча да которчу эле. Эгерде Болот шердин ушунчалык билим деңгээли болбогондо, Болот шердин көк беттиги, көк жалдыгы, баатырлыгы болбогондо, могул желек ЮНЕСКОга кирип катталбайт эле. Ошол убакта улакты түшүнбөгөндөр
мына берде бир байке айтып өттү, атты миллионго сатасыңар десе, бүгүн көрүп атабыз чын эле. Аттардын баасы каяка чыкты. Улакчылар ошол убакта бекер чапса, бүгүнкү күндө улакчылардын бир жылдык контрагы 30 миң долларга чыгып кетти алды. Бир жылда 3 жолу чабат, 3 жолу чапкан 10 миң доллардан 30 миң долларга чыгып кетти. Эгер Бокеңдин көк жалдыгы болуп, Бокең өзүнүн характери, мүнөзү, мен жанында жүрүп аябай жакшы билем да. Эгер Бокең болбогондо улак бул деңгээлге чыкпайт эле. Башка Афганистанга чейин алып барып, мына байке айтып атат, Өзбекстан, Казакстан, Астана, ушу кийинки улактарда көрдүк, Астана казактар Бокең жок экенин көрдүк да, камчылап сабап, бирок Бокең убагында казактар улакчыларды кандай тосуп алчу эле. Кайратын жанагы сатып алды деген. Бокеңди өзүнүн частный самолету менен алып кетет эле, ушундай сыйлайт эле. Бокем өзүнүн орду бар эле. Бокем саясатта болсун, эмне иш баштаса, ушунчалык көкпеттиги бар эле, ошону болобу болбойбу аягына чейин чыгарчу эле да. Жагабы, жакпайбы. Ошо жана саясатчылар айткандай, Бокең ойлонсо бир нерсени туура ойлонот эле, ошону аягына чыгарат эле. Мына бүгүнкү күндө ЮНЕСКО кабыл алып, мына көкбөрүнүн желеги ушул жерде желбиреп турганынын ушуга жетишине Бокеңдин салымы өтө чоң. Мен билем, Бокең ушу улактан эч бир пайда көргөн жок. Жанында жүрдүм, чабып атып, аты өлүп калды бирөөдү мен көрдүм да. Атты 6 миң долларга алдым деди эле. Бокең 6 миң доллар санап берип койду ошондочу өзүнүн жанынан. Улактан запкы жебегиле, мен үчүн тартып аткан жоксуңар, Кыргыздын өзүнүн улуттук оюну деп, ушу өлүп калган атындагы кыскасы булакчылардын жем-чөбүн, жатаканасын бизге дайындайт элек, гостиницага алып барып жатсат элек, 3 маал тамагын берет элек. Анан Бокем жөнүндө айтып берсек көп. Бүгүн тирүү болгондо Бокем 67 жашка чыкмак. 61 жашында кайтыш болду. Бирок кыргыз эл үчүн көп нерсени жасап кетти. Бул киши жөнүндө китеп жазып, кино тартса жарашат. Бокең дайыма кыргыз элинин жүрөгүндө. Биз таластар, азыр бир жигит айтып өттү, Бокеңге турнир уюштуруп, унутулуп калбаш үчүн атадан балага, кийинки мугунга мурас кылып, Бокеңдин мээнети унутулбаш керек. Рахмат сиздерге, келип бергендериңерге. Урматтуу ушул жыйындын катышуучулары, баягы бул жерден көп сөз болуп атат. Баардык нерсе тарыхтан башталат экен да. Тарых менен келип, анан кийин ушул нерсени тарых жараткан адамдар болот экен. Ушул болот ба экен ойлойм мен. Ушул биздин тарыхыбызды жаратып кетти. Бир эле нерсе, мен ушул көкбөрүчүлөр турат бу жерде турус. Муногу сөздү көкбөрүнүн ураны кылып алса дагы жарашчудай сөз да, ушул болот ба экен сөзүчү. Бул болот байке дайыма айтат эле да, адамга биринчи байлык бул ден соолук эмес, адамга биринчи байлык бул ар намыс деп айтат эле да. Намысың жок болгондон кийин ден соолуктун эмне кереги бар деп ушундай уран менен жүрүп өттү да ушул болот байке. Анан болот байкенин да көкбөрү жөнүндө бир эмгегин өзү айтып берип калган. Бул Казакстанда Казакстан дүйнөлүк көкбөрү федерациясын түзөбүздө өздөрүнчө баштады дейт, кийинче. Анан ошол жерге кыргыздардан мен бардым дейт, жалгыз бардым дейт. Анан барып көкпар деп сиздер айтып атпайсыздар, түзөбүз деп атканда айттым эле, кызыксаңар көкпар деген эмне десем өздөрү түшүндүрө албай койду дейт. Анан бир убактайын кайра конференция 3000 киши жыйналып, конференция башталып, анан көкпар эмес, улак тартыш кылып өзгөртүштү дейт сөздүчү. Анан бир сөз берип койгулачы дедим дейт, ошону кабыл алган жаткан дейт. Анан чыктым да дейт, улак тартыш бул дүйнөлүк федерация кылып түзүп атсыңар, муну орус тилине которсоңор өзүңөр дедим дейт. Десем бирөөсү туруп козлодрайня деп коет дейт. Ну тогда деритесь деп туруп эменен трибунадан түшүп кеттим дейт да. Анан ошо мен ошо конференциясы эмеге кабылды дейт, жана жаргы артта калды дейт, аягына чыкпай калды дейт. Бул да болсо чоң эмгек, жанында жүрдүк, ушу көкбөрүгө болгон бүт эмесин салды, элим деп жүрдү, далай ооруларга кабылды, ооруп жатса дагы, бутуна тура албай жатса да элим деп аябай багы аракетин жасап ушу тарыхта калды. Мен ошол кишинин янында жүргөнүм аябай сыймыктанам. Ушул жерге келип сөз сүйлөп атканымда мен үчүн чоң сыймык. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Турус досум айткандай, унутулбаш керек. Кудай буйрса ушул улак маселесин ойлонушуп, келечекте бир чоң турнирге айлантканга аракет жасайлы. Рахмат баарыңыздарга. Ассаламу алейкум, байкелер, акелер. Мен бул жерде улуу мундардын көбүн тааныбайт экен. Менин атым Азиз.
болот шердин ээси Дурустун баласы болом. Негизи эми биз көрбөгөндү сиздер көрдүңүздөр, айттыңыздар. Ушул нерсени алыста туруп Кыргызстандын Франциядагы атайын ыйгарым укук элчиси Садык Шернияз баарыңыздарға саламын айтты. Мен жаңы эле байланышкам. Алда жакында келет. Ал эми болот шер боюнча азыр жаңы эле Турусбек жакшы сунуш айттың. Негизи эркек киши чечкиндүү болгон жакшы. Кудайым ниетке жараша иш кылат. Мындан кийинки жылдан баштап ар бир жылдын 1-майында өтө турган улакты райондук деңгээлде деп атасың, мен мойнума алайын. Андан кийинки уюштуруучу жагын силер колдон буттан жардам берсеңер, мен ойлойм райондон республикага өтүш бул өтө татаал нерсе эмес. Бардыгыңыздар бар болуңуздар, көп жашаңыздар. Болот шерде болот шер кылган ушул айылдын аксакалдары, болот шерде болот шер кылган ушул көк бөрү тарткан, көк бөрүнүн тарыхын түзгөн ушул сиздер. Аман болуңуздар. Бүгүнкү төлөөбүзгө ошо болот шердин туулган күнүнө Куран окутканга ушул 2017 жылы ЮНЕСКОнун адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргизилген көк бөрүнүн туусун азыр көтөрүү алдында турабыз. Дагы бир жолу баарыңыздарга чоң рахмат, келип бергениңиздерге бар болуңуздар. Өзүңүздөр билгендей, бир күндө гимн жаралбайт. Гимнди 3-4 вариант менен алып келгенде, эң акыркы варианты биздин акебиз экөөбүз өңдөштөп койчу мен. Шайлообек Дүйшеевич, ал киши менен да көп аралашып жүрдүк. Анткени Бакаң дайым чакырып алып эле ортого салып, акыл өзүнүн оюн, пикирин угуп, анын ортого салып таразалап чыгарчы да. Ошо кезде Шайлообек Дүйшеевке тапшырма берилген. Көк бөрүнүн гимин мындай жанды дүрбүтө турган, эл уга турган, сезимди ойгото турган кылып жазыңыз депчи. Мына бүгүнкү күнү өзүңүздөр билгендей бир нече жылдан бери көк бөрүнүн гимни ойнолуп атат. Ошону Шайлообек Дүйшеев жазган. Анан жана академик деп атасыздар. 99-жылы июль айында академик Гладышев келген Москвадан. Академик Гладышев келип туруп, Бокеме профессор, академик деген наам ыйгарган. Бул 99-жылы июль айында болгон. Бештешке барып, Сокем дасторкон жазып, Токтогазиев ошо жерден орустарды, Германиядан келген өкүлдөрдү баарын сыйлап, ошондо эсиме түштү азыр. Анан эми бүгүнкү күнү баарыбыз эле айтып атабыз. Көк бөрү деп. Бирок менин сунушум макул десеңиздер, биринчи областтын деңгээлинде акылдашып алалы, областтын деңгээлинде. Анан майда өтө эле оор болуп калат, урматтуу кесиптештер, туугандар. Апрелдин 3-үндө өткөзүп, майда бир бай кезин тапшыра турган кылалы. Сартбек, потому что жылкыларын деле кармай албайт майда, кыйыныраак болуп калат, узак болуп. Ошон үчүн апрелдин ичинде календарный планга дурус киргизип, оюнду киргизип туруп. Анан 1-май күнү ошол бай кезин тапшырсак жарашат. Ошо 1-май күнү Куран окуп, жашнака кылып, туура кылсаңар да, мен өзүм оюмда тура эле, анткени жылкы баласын ызыкта кармай албайт ар ким. Ошону эсепке алышыбыз керек. Биринчи жолу макул десеңиздер, ушул деңгээлди келерки жылкы апрелдин ичине областтык календарлык планга киргизели. Кат менен мына азиз 4 президент чогулгула, эрлан келсин, таразалап, ким эмне кылат, кандай жөндөмдүүлүгүбүз бар, кандай деңгээлде өткөзөбүз деп баарын бышып жашнака алып бүтүргөндөн кийин анан апрель айына киргизип туруп 1-майда тапшырсак абдан дурус болуш керек да. Анан эми желек деген бул мамлекеттин туусу болот. Ал эми көк бөрүнүн туусу бул биринчи жолу кыргыз элинде көтөрүлөт, Кудай буйруса. Бул деген сонун нерсе, бул тарых. Өзүңүздөр билгендей, биз Чыңгыз атамдын айткан сөзү бар. Биз тарыхты бааласак, эртеңки күндү күтө билебиз депчи. Ошондуктан биз тарыхты унутпашыбыз керек. Бокең тарыхта калды. Бокең жана айтадан бери айттым, жок эмес, бар мына. Бир туугандары бар, бала чакасы бар. Кудайга тобо деш керек. Шүгүр деш керек. Шулардын амандыгын, ушул эл журттун ичинде ушу Бокемдин турнирин киргизгенге аракет кылалы. Жашнак болуп биринчи областтык деңгээлде өткөзүп көрөлү. Анан эгер өрчүтө турган болсок, анан республикалык календарный планга киргизип, аракетибизди кылсак иш болот. Анан жанагы мен айткан сөз, жылкыны ызыкта кармай албайбыз, апрель айынын ичинде киргизиш керек. 1-майда тапшырып коюш керек, болду. Рахмат. Анда эмесе, урматтуу туу көтөрүлсүн. Бул туу деген биздин кыргыз элин дүйнө жүзүнө таанытсын. Көк бөрү аркылуу биз дүйнө жүзүнө таанылып,
биздин Кыргызстандын желеги ошондой эле көкбөрү, Кыргызстандын көкбөрү федерациясынын желеги желбиреп турсун. Биздин эр азаматтарыбыз кыргыз элинин намысына чыдай турган, намысына күтө турган, күйө биле турган эр азаматтар аман болсун.